Assalamu алейкум. Менин атым Улан. Кесибим боюнча дарыгер эндокринологмун. Бирок мага кайрылган ар бир адамга бирдей жардам берген аракет кылам. Бүгүн сиздерге простатит тууралуу айтып бермекчимин. Өзүңүздөрдүн өтүнүчүңүздөргө ылайык бул оору тууралуу айтып бериштен мурда врач менен дарыгердин ортосундагы айрым кемчиликтер тууралуу дагы сунушуму же болбосо оюму айтууну туура көрдүм. Эгерде туура тыянак чыгара алсаңыздар, бул сиздер үчүн абдан пайдалуу болот деп ишенем. Негизи кимибиз болсо деле баары бир жолу болсо дагы ооруйбуз жана дарыгерге барабыз жана ага барганда ал бизди жакшы текшерип чыгып, биринчи кагазга кайсы дары дармектерди ичишибиз же колдонушубуз керек экендигин айтат. Андан ары болсо диета тууралуу айтып берет. Мисалы, кайсы тамактарды жегени болбойт жана кайсыларды жесе жакшы болот. Жана дагы дене тарбия көнүгүүлөрү тууралуу айтышы мүмкүн, жеткиликтүү укташ керектигин айтышы мүмкүн жана башка сунуштарды айтат. Жана биз эмне кылабыз? Биринчи эле дарыгердин алдынан чыккандан кийин ал айткан дарыларды сатып алабыз жана аларды өз убагында колдонуп баштайбыз. Бирок калган сунуштардын дээрлик баарын же болбосо жарым жартылай аткарабыз. Бул учурда биз албетте айыгышыбыз мүмкүн, бирок убактылуу же болбосо бизге ал дарылардан эч кандай пайда болбошу мүмкүн. Ошондуктан эгерде сиз чындап өз ден соолугуңузга жакшы карасаңыз жана айыгып кетишти кааласаңыз жана ошол оору менен башка оорубайын десеңиз, дарыгер айткан сунуштардын баарын эске алышыңызга туура келет жана алардын ар бирин аткарышыңыз керек. Ошондо гана сизге жакшы жыйынтыкка келесиз деп айтсам болот. Бул нерсеге жетишүү үчүн дарыгердин алдына барганда бир дептер менен ручка алып алсаңыз абдан жакшы болот. Же анын алдында, же болбосо анын алдынан чыккандан кийин айткан сунуштардын баарын тизмектеп жазып аласыз жана алардын ар бирин аткарасыз. Эгер суроолоруңуз болсо, сизди кыйнаган, тартынбай анын баарын такташтырып алышыңыз керек. Болбосо түшүнбөстүк сизди ыңгайсыз же болбосо эмнени кылышыңыз керек экендигин туура биле албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан баарын жазып алып, иретим менен аткара баштасаңыз абдан жакшы болот. Эми простатитке кайталы. Бул оору менен эркектер гана оорушат, анткени простата бези эркектерде гана бар. Ал оору тууралуу айтыштан мурда ошол бездин кызматы тууралуу эки ооз айтып өтөйүн. Простата бези эркектин уругунун чыккан учурда ошол аялга же болбосо экөөнүн балалуу болуу мүмкүнчүлүгүн аткарган шартка жетишине чейин урукка жардам бериш керек болгон суюктукту бөлүп чыгарат. Бул негизги кызматы. Андан сырткары ошол эле кошулуу учурунда мисалы эркек адамдын заара чыгарып жиберүүсүн алдын ала турган кызматты да аткарат. Жана дагы кызматын айта турган болсом, эгерде ошол простата безинен ичкериракта инфекция же болбосо микробдор пайда болуп турган болсо, анын өйдөгө чейин, табарыска чейин жана андан жогоруга чейин чыгып кетпешин алдын алып тосуп калат. Ушундай анын кызматтары бар. Балким мен билбеген дагы башка кызматтары бардыр, бирок негизгилери ушулар. Ушул кызматтарын толук сактап туруш үчүн жана эркекке акырына чейин кызмат кылыш үчүн анын ооруп калышынын алдын алышыбыз керек. Бирок албетте анын ооруп калуу мүмкүнчүлүгү ар дайым бар жана жогору. Ошондуктан андан эч ким сактанып кала албайт жана статистикага ылайык эркектердин азыркы учурда ал оору менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү улам төмөндөгөн. Мисалы, жаш арган деп айтсак болот, 20 жашка чейин дагы дээрлик.
Себеби мындай дегеним себеби бул оору менен мурда улуу курактагы адамдар гана ооруп келген болсо, азыр жаштар дагы кадимгидей оорушат жана ооругандардын саны дагы абдан көп. Эми ал оорунун дагы өзүнчө бөлүнүштөрү же болбосо түрлөрү бар. 4 түрү белгилүү: курч кармаган простатит, жана өнөкөт бактериалдык, өнөкөт абактериалдык жана эч кандай белгиси жок простатит деп түрлөргө бөлүнөт. Бирок сиздердин башыңыздарды эч кандай айланткым келбейт. Жөн гана анын курч кармаган жана өнөкөт түрлөрү тууралуу гана айтып берейин. Негизи курч кармаган простатитти дээрлик сезбей калабыз, анткени ал кандайдыр бир грипп дейбизби же болбосо катуу шамалдаш дейбизби, ушул сыңары эле өтүп кетет. Ошол учурда ошол простатанын өзүнө гана тиешелүү белгилери тууралуу айта турган болсом, ошол киндигибиздин ылдый жагында белибизге чейин катуу оору байкалышы мүмкүн. Заара ушатканыбызда дагы кыйынчылык менен ачышып чыгышы мүмкүн. Жана денебизге жалпы тиешелүү белгилерден болсо, чейри кабыбыз, температурабыз жогору болот. Ушул катуу шамалдаш белгиси катары өтүп кетет. Бирок муну дээрлик байкабай калгандыктан аны сезбей калабыз. Бирок аны аныктай турган болсок, аны ооруканага жатууга чейин катуу көңүл буруп, айыгып кеткенге аракет кылыш керек. Болбосо өнөкөт формасына айланып кетет. Албетте, кандай дары-дармектерди колдонуу керектигин дарыгер сизге айтат. Ошондой болсо дагы бир-эки ооз айтып өтөйүн. Албетте, бул нерсени инфекция, кандайдыр бир инфекциялык агент, мисалы ичеги таякчасы, стафилококк, ушу сыяктуу коктор жана башка инфекциялар козгойт жана ошол инфекциянын түрүнө жараша дарыгер сизге кандайдыр бир ошол антибиотикти сунуштайт жана аны сизге берет. Жана дагы ошол простата безиңиз ишип кетпеш үчүн же болбосо ишиген болсо кайтарыш үчүн нестероидный противовоспалительный деп айтабыз. Ошол шамалдашты азайтуучу деп которуп алсак жакшы болот. Ошондой дарынын түрлөрүн дагы берет жана оңой заара чыгаруу мүмкүнчүлүгүн бере турган бета-адреноблокатор деп коебуз. Ушундай дарыларды дагы берет. Туура заара, оңой заара ушатууга жардам бере турган комплекстүү дарылануу түрүн колдонобуз. Ушундай жана андан эгерде өз убагында жеткиликтүү жардам алсак, башка бул оору менен жабыркабай өзүбүздүн күчүбүздү сактап калабыз. Тилекке каршы көп учурда өнөкөт формага айланып кеткенден кийин гана билебиз дагы, ушул өнөкөт форма менен гана ал оору козгогон учурда дарыланып турушубузга туура келет. Эми сизде ушул өнөкөт простатит бар экендигин билгиңиз келсе, албетте дарыгерге барууга туура келет, урологко, жана ал айткан анализдер жана УЗИ аркылуу аныктап алабыз. Бирок ага чейин 50% сиз өзүңүзгө диагноз коюу мүмкүнчүлүгү бар. Ал болсо төмөнкү белгилер. Эгерде ошол белгилер сизде бар болсо, демек сиз өнөкөт простатит менен оорушуңуз толук мүмкүн. Аларга мисалы дээрлик 1 жыл аралыгында сиз аялыңыз менен эмне кылсаңыз дагы бала болуу албай жүрүшүңүз мүмкүн. Демек, бул учурда аялыңыздан эмес, сизден ошол кетип атат дагы, балалуу боло албай жатасыздар. Жана дагы өйдө айтылгандай, ошол киндигиңиздин астында дээрлик ошол бардык жерде белиңизге чейин эзип, ооруп жүрүшү мүмкүн, маалы менен оорутат жана заара ушатканыңызда толук бошоно албай аткандай сезим сизде ар дайым сакталышы мүмкүн. Жана заараны тез ушатып каласыз, азыздан чыгат жана кечинде көбүрөөк заара ушатып каласыз. Ушундай белгилер бар. Жана дагы кошумча белгилерин айта турган болсом,
алсырай бересиз, эч кандай себепсиз эле жана өтө мындай орусча айтканда раздражительный болуп каласыз. Ушундай белгилер бар болсо, демек сиз ушул өнөкөт простатит менен жабыркап жүрөсүз. Эгерде сиз мындан айыгып кеткиңиз келсе, биринчи кезекте албетте дарыгерге баруу керек. Анткени туура дарылоо ыкмасын ал гана сизге сунуштай алат жана ошондой болсо дагы сизде ошол оору бар экендигинин жана кандай түрү экендигин дагы, эгерде сизде кайсы бир микроб же болбосо жана айткандай ишеги таякчасы болобу, кайсы бир кок болобу, ошол инфекциялык агенттин түрүнө жараша дагы сизге туура антибиотикти берет. Болбосо сиз өз алдыңызча алган антибиотик пайдасын бербеши мүмкүн, тескерисинче зыянын берип калышы дагы мүмкүн. Ошондуктан биринчи кезекте аныкташка туура келет. Андан ары, эгерде сизди кыйнап жаткан нерсе микроб болбосо, жөн гана ошол простатаңыз жабыркап аткан болсо, дагы кандайдыр бир дарылоо аргаларын кылышка туура келет. Дарыгердин сунушу менен жана дагы өз алдыңызча дагы ошол мен айта турган сунуштарды аткарсаңыз сиз үчүн абдан жакшы болот. Аларга болсо төмөнкүлөр кирет. Биринчи кезекте бутуңуз, таманыңыз ар дайым жылуу жүрүш керек. Ал үчүн пахтадан жасалган байпактарды кийип жүрөсүз ар дайым. Андан сырткары ошол кендегиңиздин асты, табарсыңыз, ошол жерлериңиз ар дайым жылуу болуш керек, бөйрөгүңүз. Ал үчүн ошол ич кийимиңизди дагы өдөдө айткандай, носкини айткандай, бул дагы пахтадан жасалган болуш керек, жогорку сапаттуу. Ошондо гана ал жериңиз жылуу болот. Анан дагы кошумчалай турган нерсе, жайдын күнүндө ошол жагыңыз тердеп кетип, көбүнчө кайра муздап кала берет. Ошондуктан балким күнүнө 2 жолу же 1 эле жолу дейин ошол ич кийимиңизди алмаштырып турсаңыз дагы абдан жакшы болот. Жана кечиндеси ушул жактарыңыз муздап калгандыгын байкасаңыз, баклажкага, пластик бөтөлкөгө дейбиз, ошол жылуу суу кыласыз дагы, жылуудан ысыгыраак кылып туруп, ошол табарсыңызга коюп, ошол жериңизди ысытып жүрөсүз. Ошондо сиз үчүн бошонуу дагы жана ошол ооруну бир аз болсо дагы жеңилдетет деп айтат элем. Анан дагы зара бошотуу ар дайым олтуруп гана болуш керек жана ажатканада көбүрөөк олтуруш керек. Анткени толук бошонуу сизде болбой калышы мүмкүн, эгерде туруп жана аз туруп калсаңыз. Ошондуктан эринбей көбүрөөк отуруп толук бошоно алышыңыз керек. Жана дагы ошол жерде кан айлануу жакшы болуш үчүн простатада жеткиликтүү суюктук ичиш керек. 2 литрден кем эмес суу ичиш керек бир күндө. Бирок кечки саат 9-10дон кийин дейин, укташыңызга 2-3 саат калганда чай, кофе деги эле суюктуктун баарын, сууну дагы ичпей эле коюш керек. Болбосо түнү менен каттап калышыңызга туура келет. Жана ага кошумча бардык эле диеталарда же болбосо өдөдө мурда айтып жүргөн зыяндуу болгон тамактарды мисал катары айта турган болсом, ошол ундан жасалган өтө майлуу дейли, ушундай тамактарды, рафинерленген дейбиз, шириндиктерди жеңил сиңе турган ошондой жеңил сиңе турган углеводдорду, андан сырткары айрыкча ширин суусундуктарды, ал сок болсо дагы, шире болсо дагы толук ичпей коюш керек. Алар дагы ошол простатага өзүнүн зыян таасирин берет. Негизи ушул нерселерди аткарсаңыз дагы сиз үчүн абдан жеткиликтүү болот.
ага да кошумча айтып кетишти унутупмун. Ошол простата безиңизге кан жетиш өтө кыйын, кан жетиш эмес, кан айланыш өтө кыйын, анткени ал өтө ыңгайсыз жерде жайгашкан. Ошондуктан ал жерге кан жакшы айланыш үчүн өзүнүн көнүгүүлөрүн аткарып туруш керек. Ал көнүгүүлөр болсо, албетте YouTube'га кирсеңиз, простата үчүн көнүгүүлөр абдан көп. Ошолордун ар бирин дебейин, эми өзүңүзгө ыңгайлуураактарын аткарып турушуңуз керек. Күн сайын болбосо дагы, жумасына 2 жолу болсо дагы аткарып турсаңыз сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Эгерде ошол жерде кан айлануу жакшы боло турган болсо, ошол өнөкөт простатит курчубай же болбосо козгобой жакшы жүрө бересиз. Ошондуктан көнүгүүлөр абдан маанилүү экенин унутпаңыз. Андан сырткары өйдө да айтылган сунуштар деле абдан маанилүү. Эгер ушуларды эле аткарсаңыз дагы, сиз күчүңүздү 60-70, балким андан кийин дагы сактап калып, эркектик кызматыңызды ар дайым жакшы аткарасыз деп айтам.